Bir baydın 4 ayalı bolgan eken. Anam bul bay ошол 4-сүдөн баштайлы, себеби 4-сү аябай жаш, билесиздер да, келбет келишкен дейт, фигуралуу дейт. Карасаң карап эле отура бере турган дейт да, көзүң ушунчалык сүйүнө турган аял дейт да. Анан аны ушунчалык кызганат экен, өзүнүн бир туугандарынан да кызганат экен. 4-чү аялынчы. Анан 3-сү бар экен. 3-сүнү андан да жакшы көрөт дейт. Ал баягынын оозунан чыккан нерсени аткарат экен да. Жейм десе жедирет экен, кием деген нерсени кийдирет экен, барам деген жака бардырат экен да. Мындайча айтканда ошону деп жашайт экен да баягычы. Оозунан чыккан аткарат экен да. Анан экинчиси бар экен. Баягы 4-чү менен 2-чи менен 3-чү менен болуп, баягыны кекеде башка бир проблема түшүп калса, бир кыйынчылык келип калса, бир кеңеш ала турган эме болуп калса гана ошо ойго келет экен да, баягы экинчи аялым бар дагы, ошого бир барайынчы, бир кеңеш алайынчы, ошондон жакшы кеңеш чыгат дейт дагы, баягы экинчисине барат дейт. Анан баягы кеңеш берип, акыйкаттан жакшы пикирлерин айтып коет дейт. Анан биринчисине ойга да келбейт дейт да, барбы, жокпу, тирүүбү, өлүкпү, иши жок дейт да баягы биринчиденчи. Анан карыйт да, бай болсо деле карыйт да. Карып, картайып, анан баягы кабырга кирүүдөн, кабырдын азабы, кабырдын кыйынчылыгын эстеп туруп анан 4-чүгө барат экен. Себеби эң жакшы көргөн эмеси да, барып туруп айтат экен, мен кабырдан корком. Ошого кабырга биринчи түнү мени менен бирге жатып бересиңби дейт да. Дегенде айтат, эми чал дебейин го. Мен дейт, артымда дейт, толтура ашыктарым бар дейт да. Сенин дейт, өлүмүңдү тилеп атат дейт. Тезирээк өлсөң дейт, мен дейт, кетем дейт, сага караганда да жаш-жаштерге дейт да. Дегенде баягы муздак сууну куй бергендей болуп кетет дейт да баягычы. Анан 3-чүдөн кичине үмүттөнүп, себеби ошону деп жашап атпайбы, ого барса, ол эмне ошол нерсени айтат дейт да. Жок дейт, мен сен менен жата албайм дейт, деп ал дагы ошол нерсени сүйлөйт дейт. Анан экинчисине барат дейт, үмүттөнүп дейт. Барса ал айтат дейт, барамын дейт, бирок кабырыңа чейин барам дейт. Нарага кире албайм дейт. Нарага мен да жата албайм дейт. Десе баягы үмүтүн бүтүндөй үзүлүп, ушундай оор абалда турган мезгилде дейт, араң бир үн чыгат дейт да. Анан мен дейт, караса баягы биринчи аял экен да. Биринчи аялы. Ошондо шундай арман кылып, шундай өкүнөт экен, аттең дейт да. Эгер мен билгенимде сенин дейт, кадырыңды дейт, ошо сени деп жашайт элем, булардын бардыгын жок кылат элем. Деп анан дейт, шундай арман болуп кеткен экен дейт да. Ол урматтуу туугандар, бул 4 аял демекчи, 4-чүсүнөн баштай турган болсок, бунун бир акыйкаты бар экен. Бул 4-чү аял инсандын байлыгы дейт да. Байлыкка инсан ушунчалык өч болот экен, баягы өзүнүн бир туугандарынан, жакындарынан дагы баягы көрсөткүсү келе албайт экен да. Себеби көрсөтсө эле алып кое тургандай. Анан баягы инсан картайган мезгилде эмне каалайт экен? Тезирээк эле өлсө экен, тезирээк эле кетсе экен, байлыгын алат элем, машинасын алат элем, жерин алат элем, малын алат элем деген ала тургандар көбөйүп кетет экен да баягы меничи. Ал эми 3-чүсү дейт, бул адамдын нафсы экен. Бүгүн нафсыбыз немени жейм десе, ошону жедирет экенбиз. Кандай кийим кием десе, кийдирет экенбиз. Кайка баргысы келсе, алып барат экенбиз. Бирок ал дагы кабырга эч кандай мээси жок экен. Ал эми экинчи аялы дейт, бул туугандары дейт, бир туугандары, жакындары дейт. Башына бир нерсе келген мезгилде, башыга ошондой бир кыйынчылык келгенде, анан туугандарды эстейт экен да. Себеби баягы байлык менен, нафс менен болуп жүрүп, тууганды да кээде унутуп калат экен да. Тууганды да унутуп калат экен. Ал эми биринчиси дейт, бул инсандын салих амалдары экен, жакшы амалдары экен да. Инсан байлык, мал, дүнүйө, мансап деп жүрүп, нафсим деп жүрүп, баягы салих амал, акырет, кабырыбызды нурлантуу, кабырыбызды ошол салих амалдар менен толтуруу, акыретке деген нерселерди унутуп калат экенбиз да. Качан өлүм келип, кабырга кирүү көзүбүзгө көрүнгөн мезгилде анан баягыны эстейт экенбиз. Биз менен бирге кире турган, биз менен бирге жата турган бул эмне экен? Салих амал экен да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мына биз бараткан ошол Макка-й Мукаррама, ана ошо салих амалдарды 100 миңге көбөйтө турган бир сапарга чыктык. Ошо сапарга баратабыз. Ошондуктан урматтуу туугандар,
uyku деген nerseni kabırga keçirgenimiz akşı bolat, türkkenimiz. Antkeni kabırda köp жылдар уктайбыз, köp жылдар калабыз. Бирок ошо кабырда рахат жатышыбыз үчүн, кабырда рахатка бөлөнүшүбүз үчүн ошол салих амалдарды мана ушул жерде аткарып калганга, сооп иштеп калганга, болгондо дагы 100 миңдеген соопторго ээ болуп калганга аракетибизди кылып калалы. Аллахым эки дүйнөнүн жакшылыгын насип кылсын, эки дүйнөнүн жамандыктарын Аллахым өзү сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.